өлкөбүздүн тарыхында мамлекетибиздин экономикасында улуттук ар намыска жана элдин мамлекетке болгон ишенимине адилеттүүлүккө шек келтире турган жагдайлар да болду. Кумтөр маселеси бүтүндөй өлкө үчүн, анын ичинде жеке мен үчүн өзгөчө көйгөй болуп келгенин жакшы билесиздер. Кыргызстан үчүн мааниси зор бул стратегиялык объектинин айланасында канча жылдар бою талаш тартыштар, күнөө коюулар, жалаа жабуулар, ар кандай саясий оюндар болуп келди. Элибиз болсо кыргыз алтыны улуттук кызыкчылыктарга ылайык колдонулуп жатабы деген жөнөкөй эле маселени кабыргасынан коюп келген. Саясий ишмердүүлүгүн башталгандан тарта менин негизги позициям кумтөрдү мамлекетке кайтаруу эле. Кудай берген байлыгыбыз, жаратылыш ресурстары бир тараптын пайдалуу булагы болбостон өлкөгө жана анын жарандарына кызмат кылышы керек экенин ошондо эле түшүнгөн элем. Дал ушундай принципиалдуу позиция менен ырааттуу чечимдер кабыл алынып, соңунда мамлекеттин стратегиялык активге болгон көзөмөлүн калыбына келтире алдык. 2021-жылы мамлекетибиздин бекем позициясынын негизинде Кумтөр толугу менен Кыргыз Республикасынын менчигине өттү. Тарыхый мааниге ээ мындай чечим өлкөбүздүн экономикалык көз карандысыздыгын бекемдөөнүн олуттуу этабына айланды десек болот. Биз тандаган багытыбыздан тайбай, туура нукта бара жаткандыгыбызды тастыктай алдык. 2021-2025 жылдары Кумтөрдүн өндүрүшүнөн түшкөн жалпы киреше 5 миллиард 115 миллион долларды, же 440 миллиард сомдон ашык каражатты түздү. Бюджетке салыктар жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 1 миллиард 176 миллион доллар, же 100 миллиард сомдон ашык акча каражаты түштү. Мындан тышкары, акыркы 4 жылда мамлекет 441 миллион доллар, же 38 миллиард сомдон ашык дивиденд алдык. Тарых үчүн салыштырып айта кетейин, 1994-2021 жылдар аралыгында Кыргызстан Кумтөрдөн болгону 100 миллион доллар дивиденд алганбыз. 410 тонна алтын чыгып кетсе, ошонун 1 тоннасы гана биздин Кыргызстандын пайдасы деп калган. Ал эми бүгүн Кумтөр бюджеттин туруктуу киреше булагы болуп, социалдык милдеттенмелерди жана инфратүзүмдүк долбоорлорду каржылоого кызмат кылууда.